3 жашта намазга окутуп баштайт. Абу Ханифа окшогон улуу залкар имамдарыбыз бир мазхаб 3 жашында Куран жаттап атат мисалы да. Эми өзгөчө акылбы, өзгөчө дараметпи? Ооба болушу мүмкүн. Ар бир инсан аракет кылса болушу мүмкүн кичинекей кезинен баштап. Андан кийин хадиске алайык, пайгамбардын хадисин алайык. 7 жашка чейин балдардын артын намаз окутканга үйрөткүлө дейт. Буйруп ала дейт. 10 жашка келгенде жада калган болсо, эгерде намазын өзү окубай турган болсо, келип чакырып, балам эмне окуп айтасың деп эскертүү берип, баягы вадрибухум десе бизде урууну ойлойт да, жок, какыс кокус деп айтабыз. Бул бир зейтундун чуугу менен мындай келип, ой балам, уруп коем кой деген да болот го. Мындай мээримдүү эскертүү деп айтайлычы мындай. Мээрим шапалагы деп айтайынчы мындайча кандай. Жумшак бир бизде уруп деселе монтуп, уруп жыгыта койгон неме эмес. Кылуу эмесин кыла дейт да. Демек бул жөндөн эмес. Бизге бүгүнкү 21-кылымдын мусулмандарына өзгөчө илим жактап аткан, психология жолунда бүгүн исламдык ислам психологиясы деген эмени окуп аткандар да бар да. Алар үчүн да изилдей турган сонун бир эме да, пайгамбарыбыздын бул хадиси. Демек изилдегиле, бала эмне үчүн пайгамбар 7 жашка чейин намаз окуткула? Демек диниңердин буйруктарын үйрөткүлө, 10 жашка чейин уже буйруп өз аткарып калсын атат. Өз алдынча болуп калсын. Демек 7 жаштагы балага, 7 жашка чейинки балада Кудай Таалам койгон келечекте боло турган, кандай адам боло тургандыгын характери деп коет, табияттагы сыпаттарын дээрлик 70-80%-дан жогоркусу калыптанып калат. Бирок эгерде тарбия жакшы кетсе, ошо менен уланып кетсе, жанагы табияттардын көбү жакшы жагына бурулуп, 17-18 жаштагы переходной возраст деп айтпайбыз да, калыптануу бир эмесине кирет. Анан 23-25 жаштан